Biz ушул жума боюнча жаштар жумалыгы деп келатабыз. Өздөрү жаш болсо дагы дүйнөнү төрт кыдырып, дүйнө коомчулугуна ушундай жылмаюу тартуулап, өздөрү кыргыз жигиттер экен деп ушундай сыйкыр көрсөтүп келе жаткандагы жаштар бар. Бизде бүгүн фокусчулар Адил Кайыпов жана Мейкин. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Мамаңыздар жакшыбы? Абдан жакшы. Мен биринчи эле суроону Мейкин байкеге бергим келип атат. Сиз өзүңүз диктор болчусуз. Чогуу дагы иштеген учурларыбыз болгон телевидениеде. Качантан баштап ошо фокус жагына аралашып калганбыз? Негизи бул кесип менен бул өнөрдү мен 5 жыл мурун өздөштүрө баштагам. Мурда журналистика менен жанаша алып жүрчүм. Андан кийинчерээк ушул ойлодум, жигитке 70 өнөр аздык кылат дегенде баш оту менен кирип ушул өнөрдү жакшылап өздөштүрөйүн дедим. Жакшы, кандай жакшы эле болуп атабы? Жакшы болуп атат. Саламатсызбы достор? Кутман таңыз менен жакшы болуп атат. Мекин азыр мыкты фокусник болуп калды. Мен аны карап мен дагы таң кала берем, анткени кандай десем, бияка абдан көп машыктагат. Анан биз экөөбүз азыр ушу бир командадабыз. Биз дагы кандай десем, тууганбыз, биз доспуз, анан тууганбыз. Ошо анан мен дагы абдан кубанычтамын ушу Мекин өзү сыйкырчы фокусник болуп калганына. Сиздеки Адилбек айтсаңыз, ошол Мекинге окшоп сизге окууну үйрөнгөнү келгендер барбы? Ошо сыйкыр дүйнөсүнө киргизип үйрөтүңүз деген адамдар келеби? Көп эле сурайт, бирок мен азыр үйрөтпөйм, анткени кандай десем, бул нерсени ушу сүйүш керек да, мындай. Эртең тамак ичебиз, ушундай сүйүш керек да, ушундай тамактан. Демек, бардык адамдар эле буну өздөштүрүп кете албайт. Жок, бардык эле адам кызыккандар болсо ишке ашырат. Анан ушул машыктырыш керек да, анан көп эле жазат, бирок кетип калат да. Мурун мен ушу үйрөтчүм, азыр үйрөтпөй калдым, азыр командам эле бар ушу. Кыздар, балдар ушу Мекин дагы өзгөчө өзү фокус көрсөтөт, мен өзүм көрсөтөм, анан ушу силерге да фокустарды алып келдик. Келиңиздер, анда мен айткандан бир көргөн деп туруп. Келиңиз, мен баштап берейин. Кызык болуп атат. Бул эң жөнөкөй фокус. Достор, карап туругула. Бул жерде ушундай меню бар менде. Ушу меню. Ушу менюну ачканда бияқта негизи тамактар болот, да? Мага сизге кайсы тамак жагат сизге? Мага могу ортодогу бургер. Сизге салат окшойт, да? Мага салат ооба. Достор, карап тургула. Негизи ушу тамактарды биз эртең менен сизге келатканда жеген жокпуз. Анткени азыр сизге бирдеме көрсөтөйүн, алабыз. О, бул сизге. Бул кадимкидей эле экен, чындыгы эле. Бул сизге. Достор, анан эфирдейин жейбиз. Достор, мына карап тургула. Жок болуп калды. Эчтегеси жок болуп калды, сүрөтү. Браво. Азаматсыз. Mo Френи жакшы көрчү беле. Ушу көрүнүш, биз дагы сизди ойлонбодук. Буктабай тамак жеп келдиңиз анан. Ушундай жука эле кагаздын ичинен кантип чыгарып койдуңуз? Бул ушу фокус деп коет, ушундай нерсе. Браво. Эң сонун экинчи фокуска өтсөк анда эмесе. Келиңиз, эми Мекин көрсөтсүн, экинчи фокуста. Келиңиз. Биринчи менин колумда кадимки эле кубик бар. Ушул сиз ушул кубиктен бир санды тандап туруп, ушул кичинекей утучага салсаңыз, анан кийин Ниязга көрсөтөбүз. Нияз деген сиз бул тандаган санды ушул кагаз бетине жазып коюңуз да, анан катып койсоңуз болот. Каалаган жериңизге катып салыңыз. Ушул кубикти мисалы алтыны тандасаңыз, алтыны бет жагы менен коесуз дагы. Кутчанын жагасыз дагы, анан кийин мага бересиз. Мен бул учурда мен карабай турам. Сөкөз карабай турам. Карабай турыңыз да. Соп татнакка. Мына достор, көрүп алыңыздар. Ушул санды тандадым. Биз карабай турабыз. Нияз көрдү. Салдым. Азаматсың. Сиз мен жаздым, эми бул кагазды өзүмө салып коеюн. Сиз жазыңыз. Жаздык. Анан каалаган катып койсоңуз болот. Ушу чоң кагаз боюнчабы же айырып койсоңуз? Айырмасы жок. Айырмасы жок. Айырмасы жок.
Hayır öyle oluyor mu? Çoğurak kılıp ошол санды жазсаңыз, баарына телекөрүүчүлөргө көрүнгөндөй болсун. Мында мындай кылайын. Баа жалпы көрүүчүлөргө көрүнө турган кылып жазайын, чоң. Чоң тамган. Биз карабай турабыз. Демек биз айтып кетелик, биздин телекөрүүчүлөргө бул түз эфир, биз эч сүйлөшкөн жокпуз сиз менен, Жок, биз мондай санды сал деп, анан азыр менкин өзү сиздин саныңызды тандап. Эми бул нерсени мен мындай чөнтөгүмө катып коеюн, Катып кой. Мына ушундай достор. Атып койдуңуз, барды аяры. Ооба, да. Кутучан болсо Биз карай берели. Карай бериңиз. Мага ушул утучаны бериңиз. Менин колумда дагы бир утуча бар, мындан чоңураак. Азыр сиз берген утучаны мен бул жака салгам. Ушундай эле бир берсе болот окшойт. Мейли. Салмай алды. Келиңиз кайрадан сизге. Берин колуңузду. Мына достор, азыр мен өзүмдүн ички тугум сезимиме таянып туруп, ушул Нияз жазган санды табууга аракеттенем. Көзүңүздү карап коюңуз бул жака. Менин оюмча ушул Нияз кагаз бетине түшүргөн сан бул 4. Чын болот. Телекөрүүчүлөргө көрсөтөбүз. Көзүнөн окудуңузбу? Бир гана суроо айтып. Мына достор 4 санын тандаган болчумун мен. 4 деп жазып койгом, мондай көрүнүп атат болуш керек сиздерге. Кантип билдиңиз? Мен ушул Устатым. Устатым өткөн фокустардын бири. Келиңиз. Эми сиз өзүңүз экөөңүз көрсөтөсүзбү фокусту? Бизби? Сиздерге? Жок. Жок. Биз азыр айтабыз да, сиз ушу туура эле аткарып берсеңиз, ушу сопсон Келиңиз. Досторлор бул бор. Сиз кармаңыз, макулбу? Де ушундай 2 тактай бар. Кичинекей. Мен азыр мындай коём, түз. Нияз келиңиз, мындай карап турасызбы? Сиз эми 5 деп жазсаңыз, жок. Тийгизбей. Мысленно. Жок, мондай артыраак, дагы артыраак. Дагы. Биздин телекөрүүчүлөр көрсүн, сиз эчтеке жазыңыз 5 деп. 5, цифра 5. Сонун эми канал деп коюңуз. Канал деп жазып коюңуз. 5-чи канал болуп калды, Ооба. Сонун борду бересизби? Бул сыйкырлуу бор. Нияз өзүңүз көрсөтөсүз, экөөңүз көрсөтөсүз, макулбу? Жай ачсаңыз? Ачайын. Ачыңыз. Эми көрсөттүңүз. Эмне болуп калды? Насага. Көрсөтүп коесузбу бул жерде? Келиңиз мына 5-чи канал. Токта мындай карабайлы. Бул эки бети таза эле эмес беле, кантип жууп калды. Өзүңүз көрсөттүңүз, келиңиз. Чоң рахмат. Сыйкыр. Мынасыга. Браво. Баракелде. Азаматсыз. Анан Эми азыр алаштыралык, мейкин көрсөтсүн. Мен мындай турсам болобу? келиңиз, бул жакка туруш керекпи? Келиңиз. Мен бул жерге сизге жылалайын, анткени азыр фокус сиз менен көрсөтөм. Мен азыр сиздерге ушул алтын балык менен фокус көрсөтөйүн. Сиздер көрүп тургандай, телекөрүүчүлөр, менин колумда 3 деп турат. Биринчи жибинде балык илинип турат. 1, 2, 3. Ал эми азыр сиздердин көздөрүңүзчө мен ушул балыкты биринчи жиптен 3-чү жипке оторууга аракет кылайын. Мына достор, азыр кайрадан бул балыкты 3-чү жиптен ордуна келтирейин, биринчи жипке. Ал өтө. Сиздер жөнүндө күлгөн жоксуз, анткени мен артынан байкап турдуңуз, мен жөнү колумду алмаштырып аттым. О достор, телекөрүүчүлөр, биздин балык биринчи жана 3-чү жипте болду, бирок биздин балык 3-чү ортоңку жипте боло элек, анда аракеттенели. Азыр мен максатымды татаалдандырып, ушул балыкты ортоңку жипке котороюн.
Бирок балыклоочулардын баары билсе керек, бир балык менен барганга, үйгө барганга аябай уят. Жок дегенде үйүңөргө 3 балык алып баргыла. Чоң рахмат. Айландырып түшүнбөй калдым. Браво. Азамат, баракелде. Чын эле фокусчу болуп калыпсыз. Чынды айтсам, учудан пайдаланып ушул Адил устатыма чын жүрөгүмдөн рахмат айтам. Браво. Азыр журналистика тармагында иштебей элесизби? Жок, иштеп жүрүм. Анда-санда кээ бир статьяларды жазып, үндөштүрүүгө катышып. Адил байке мен чоң барын келбей эле сыркы бирүүсүн. Мен кызым отам ушул нерсе. Сен да келбейсиң биздин командага. Ошо таңкы 5-чиге бир жакшы алып баруучу бала табалы, анан барам макул. Келиңиз, эми сизге кезек берели. Достор, негизи фокусниктер, иллюзионисттер арстан менен иштейт, жаныбарлар менен иштейт, көп үшкөндөр менен иштейт. Бирок мен сизге азыр ушу атын мейкин койду ушу жаныбаргачы, мен сонун жаныбарды алып келдим сизге. Достор, мына карап туруңуз. Акырын кел кирим бар. Чулдурук деп коебуз. Чулдурук деп коебуз. Анткени чулдурук чулдурук Ол эртең менен тамак жеген жок. Ушундай сонун чулдурук. Не дейсиң? Я. Бул неме деп атат? Сиз чагып калыптырсыз. Кап этпесең сөйүп коесузбу? Сулуздарга дайыма чек. Чулдурук. Сен эмне болот? Кой туруңуз, чулдурукту мен спасение кылайын. Эмне болуп калды? Азыр. Негизи чулдурук молодец. Чулдурук негизичи сизге бир бийди алып келген да, бий. Бийлеп берем дейт азыр сизге. Бир эле бий менен келген, кеттик чулдурук. Лунный поход кылат, анан кайра эле алчу. Кой чулдурук, кой. Бияка эле туруп турсун. Эң жакшы көргөн жаныбар, аздек деген жаныбар. Эң сонун жаныбарым бар. Аны коркутабыз. Тамак бирок көп жейт да ушу. Мен да жейт. Эми сизди тартса албетте. Мал ийисин тартпаса. Болду. Эми дагы фокустар. Фокус ушу мейкин көрсөтсү. Чулдурук эмес фокус. Келиңиз Мейкин байке. Урматтуу достор, көңүлдүү таң бир гана 5-чи каналда, таң 5-чи программасында музыка менен поштоп коюлу, мен фокусумду. Азыр эмнени көрсөтөбүз? Азыр ушул сыйкырдуу стол менен фокус көрсөтүү сиздерге. Браво. Браво. Рахмат. Болду? Келиңиз. Айтыңыздарчы, Адил байке. Сиз угушубузча, сиз ушу Орто Азияда кыдырып жүрө берет экенсиз. Ошол жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Атайын чакырышат окшойт. Эми бизде негизи эң көп чоң фокустар болуп калды. Мурун мен
ушу кызым учат, кыздарым, ассистенткаларым учат деп жүрө берчүмүн. Анан андай дагы фокус алдык. Азыр дагы кыздарым жөн эле учпай, бул жерге учат. Анан ошо биз ушу башка концерт, ачылыштарда көрсөткөндө бүт баары таң калат. Анан ошо организаторлор билет, ошо кыргызбыз деп Кыргызстандан чакырат, биз дагы келе беребиз. Любой жерде айта беребиз, биз ошо Кыргызстандан, кыргызбыз, ушундай фокусниктерден де алар таң калат да, анткени бизде көп ырчылар таң калтырат да тиги жерде, бийчилер. Анан биз ушундай кыргыздарда да ушундай фокусниктер бар деп кылабыз. Анан бүгүн ушу 18-жылы Кудай буйрса бияктан баштайбыз, бир чоң концерт уюштурабыз. Ошо чоң мындай, кандай десем, ошо чет мамлекетте болгондой эч ким жок болот, только иллюзия болот да ошо. Сизди дагы чакырабыз, сиз келсеңиз. 2018-жылы кышында, жазында, күзүндө. Мартта болот, анткени мартта мен туулган күнүм ошо. Уйкаштырып, окшоштуруп өткөзөй дедиңиз. Ушул чет өлкөлөрдө magic шоулор көп болот эмеспи? Анан ошол жакка чыгып барып өзүңүздү көрсөтөйүн деген ойлоруңуз барбы? Ушу мен бир 2-3 жыл болуп калды, ушу таба албай жатам да. Анан сиз же ким азыр көрүп турган бизге жардам берсе, биз түшүнбөй жатабыз. Кантип ушу минута славы, любой нерсеге барып эле бир конкурстарга участвовать этсек жакшы болот эле. Анткени бизде азыр чоң фокус бар. Биз мындай таң калтыра турган фокустар бар. Башка чет мамлекетке барып ушу элдин оозун ачырабыздар. Күчүбүздү ушу сынак көрүш керек бизде. Ушундай чоң ийгиликтин үстүндө иштеп жаткан эмне тоскоол болот? Каршы? Жок, таба албай жатабыз да. Ушу кантип туура, ушу балдар айтат, интернеттен кара. Интернеттен карасам заявкалар бар. Кантип ушу эми биз фокус эле көрсөткөнү билет экенбиз да негизи. Жакшы, бирок өзүңүздүн өнөрүңүздөрдү башка жака тартуулаш үчүн сиздерге бир жакшы уюштуруучу керек окшойт. Бардык иштерин. Ушундай керек. Мен бирок жакшы уюштурам да койм. Айтып атпайм, командаңызга алышыңыз керек деп. Сизге гамбургер алып келбедим, билип туруп. Ушундай гамбургерден күнүгө 5-6 күн алып берип турсаңыз мен даярмын. Анда сиз мага окшоп кетесиз. Тамаша көрсөткөндүн бардыгы. Бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дейт. Рахмат сиздерге. Келип аябай маанайыбызды көтөрдүңүздөр, сон оюндарды көрсөттүңүздөр, фокустарды көрсөттүңүздөр. Колуңуздарга береке. Рахмат. Ийгиликтер болсун, келип туруңуздар. Сиздерге да чоң ийгилик. Рахмат сиздерге. Сиздерге ушинтип чакырып эфирге бизди сыйлагыңыздар да. Жакшылыктардан, тойлордон, тойлордон